Адахан агай, хош келдиңиз биздин подкастка. Биздин подкасттын аты Политкаст, саясий подкаст. Бүгүн сиздин оюңузду ар түрдүү мамлекетте болуп жаткан процесстерге, дүйнөлүк процесстерге билгибиз келет. Сизге бир нече суроолор даярдап койгонмун. Дагы бир жолу кош келдиңиз биздин подкастка. Эми сизди көрүүчүлөргө тааныштыруунун кажети жок го дейм. Анда эмесе баштай берсек, менин эң биринчи классикалык суроом, саясат деген сиз үчүн эмне? Кандай түшүнөсүз саясатты? Жашоонун өзү саясат. Бул саясат жашоо. Жашоо бул ушул өзүң айтып аткандай ааламдагы болуп аткан көрүнүштөргө, кубулуштарга инсандын көз карашы. Ошол өзүнүн көз карашын ачыктан ачык билдирүү. Мына ушунун өзү саясат. Жаккан нерселер бар, жакпаган нерселер бар. Жакпаган нерселерди жоюу. Кемчиликтер бар, артыкчылыктар бар. Артыкчылыктар болсо аларды тереңдетүү, кемчиликтер болсо аларды жоюу. Ушунун үстүнөн иштөө, ушунун үстүнөн аракет кылуунун өзү саясат. Жашоо бул күрөш. Күрөш бул саясат. Ата менен баланын ортосунда да саясат бар. Аял менен эркектин ортосунда да саясат бар. Ага менен ининин ортосунда да саясат бар. Кээ бир кишилер болот, мен саясаттан алысмын, саясаттан тажадым, саясат ушундай. Себеби алар саясаттын эмне экенин түшүнбөгөн адамдар. Биринчиден, саясаттан тажадым дегенде сен саясаттын казанында кайнай элексиң. Экинчиден, саясаттын эмне экенин сен түшүнө элексиң. Бул тирүү жан. Эгерде шаркырабыга агып жаткан суу дагы акпай калса, ал дагы өлүк суу деп коет, Ооба. Өлүк сууну кыргыздын жылкысы да ичпейт. Илгертен биздин ата бабалар айтат, ошол эгер талаада баратсаң, дааратка жарайбы, жарабайбы деп бир суроо болуп калса, сууну биринчи жылкыны коюп жибер дейт. Эгер жылкы ошол сууну ичсе дейт, ошол сууга даарат алганга болот дейт. Демек ал тирүү суу дегендей, таза суу дегендей. Анан кыргызда аккан сууда арам жок дейт. Ошол сыяктуу эле жашоо бул агып жаткан дарыя. Ошол агып жаткан дарыяда сен кошо агасың. Ошонун өзү саясат. Түшүнүктүү. Жанагы баланы дагы кээде какс-кокус кылып, өтө эле каттуу айтып жибербей, бир аз жумшартып, же өтө эле жанагындай кылып калтаңдатып эркелетип жибербей, бир аз какс-кокус кылып, мына ушундай кылып таразанын эки ташын тең, эки табагын тең кармап жүргөнүн өзү бул да чоң саясат. Ага дүйнөлүк мыйзамдарды түшүнө билген, жаратылыштык кубулуштарды түшүнө билген инсандар ошол баягы таразанын ташын табагын тең салмактап жүрүшкө аракет кылат. Ал өзүнүн өзү болуп калбайт. Мына ошонун сырын билиш, ошого жараша аракеттенүү бул ошол саясат. Абдан жакшы. Демек саясат адамдын бул бир бөлүнбөс бир бөлүгү. Жашоо. Жашоо. Андан адамдарды четтетүүнү сурануу же каалоо бул деген бир мүмкүн эмес бир нерсе, Саясаттан сырттамын деген кишилерди өлүк киши катары карашат да. Ушундай эле түшүнүш керек. Анан саясат бул деген таза эмес деген кишилердин өздөрү көбөдөн көкүрөк таза эмес. Мисалы, дүйнөлүк адамзаттын энчисине айланган Махатма Ганди, керемет акылман инсан. Бир эле таягын сүйрөп жүрүп, Британия колониясын талкалап, Индияны эркиндикке алып чыккан киши. Ушул айтат өзүнүн күндөлүгүндө жазып атат. Мен бир гана жолду билдим, түшүндүм дейт. Эгерде сен көз карашыңды мындай бир ачыктан ачык турмушта ишке ашырам деген болсоң, бул сөзсүз түрдө күрөш экен дейт. Күрөш бул саясатсыз болбойт экен дейт. Өзүңдүн принциптериң үчүн күрөшүүнүн өзү саясат экен. Демек, мен өзүм каалабай туруп саясатчылардын катарына кирип калдым дейт да. Мына бул керемет. Мына ушул жанагы сиздин берген сурооңузга так жооп. Эгер айлана чөйрөңдөгү болуп аткан окуя, көз караш, кубулуштарга кайдыгер эмес болсо, демек сен ошол саясаттын казанындасың.